УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 1 декабрга чейин өлкө боюнча интимдик кызмат көрсөткөн ар кандай оюн-зоок жайларын, мончо комплекстерин жана сойкуканаларды жабуу тапшырмасын берген. Мындай милдет мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилерине жүктөлдү. Эгер белгиленген убакыттан кийин иштеп жаткандары аныкталса, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч органдарынын жетекчилери кызматтан дароо алынат. Учурда тапшырманы уккан тийиштүү жетекчилер интимдик кызмат көрсөткөн жайларды, сойкуларды издеп жаткандай түр көрсөтүшүүдө. Бирок 15 саат эмес, бир күн өтсө да жыйынтыгынан дайын жок. Эскертип койчу жагдай УКМК төрагасы хайп үчүн айтып койчу жетекчилерден эмес, ал ар бир тапшырмасын өз эсебин сурап алчу инсан. Кыргызстанда интимдик кызмат көрсөтүү болуп көрбөгөндөй гүлдөп өскөн экен. Айрым кыздарыбыздын баасы $300-дөн $3000 чейин бааланат. Социалдык тармактардагы белгилүү жылдыздар сулуулук конкурстарынын катышуучулары VIP сойкуларга айланышып, депутаттарга, акчалуу бизнесмендерге, мамлекеттик чиновниктерге кызмат көрсөтүп келишкен. Аны менен катар бир учурда мамлекеттик кызматта иштеп, район шаарларды башкарган акимдер сойкугана ачып алып, кыргыздын чырактай кыздарынын тагдырын талкалап, арам акчага жасап жатканы да өкүнүчтүү. Кылтакка илинбейм, бийликте таанышым, тамырым бар деген куру кыялдан арылуунун убактысы келди. Ким болсоң да сойкугана ачып же анын кызматынан пайдалансаң, мыйзам алдында жооп бересиң. Эми сойкулук менен алектенген кыздар эмес, аны уюштурган кожоюндары катаал жазаланат. Арынын уюгундай болуп байма-бай табылып жаткан мындай сойкуканалар соңку учурларда коомчулуктун назарын бурууда. Узап бараткан жуманын өзүндө эле УКМК тарабынан бир топ түнкү көпөлөктөр кармалып, интимдик кызмат көрсөткөн мыйзамсыз жайлардын ишине бөгөт коюлду. Өзгөчө 10 сойкуканадан табылган 70 кыздын жана алардын башында турган жетекчилеринин сүрөттөрү ачык жарыяланып, коомчулукта эки ача пикирлерди жаратты. Сөзсүз эле ушуларды коомчулукка жүзүн чыгарып жарыя кылыш керек беле? Жок дегенде көздөрүн жаап койсо болот. Булар киши өлтүргүч террорист эмес да. Беттерин көргөзүп эң туура кылган. Булардын көздөрүн көрүп боорум орду. Жашоонун татаал жолуна түшүп, адашып, жүздөрүнөн нуру кетип жүргөндөрү абдан өкүнүчтүү. Чынында булар да кимдир бирөөнүн кызы, энеси, эжеси же карындашы Аллахым түз жолго салсын деп дуа кылгандан башка айлабыз жок. Эң туура кылынган, калайык калк билсин ким экенин, атасы, энеси жана туугандары тарбиялашсын. Эң сонун иш жүрүп жатыптыр. Коомубуз тазалансын, денесин саткан кыздар жазасын алсын. Бардык шаарларда, аймактарда сойкуканалар жабылсын, суранабыз. Тилекке каршы кармалган көпөлөктөрдүн көпчүлүгү 18 жаштан жогорку студент кыздар. Алар бул ишке кандай жол менен аралашып калды, балким мажбурлоо же турмуштук кырдаалга байланыштуубу азырынча белгисиз. Кандай болгон күндө деле алардын келбетинин ачык түрдө көрсөтүлгөнү жарандык укугунун тебеленгендиги катары бааланып жатса, айрымдары туура деп кабылдашты. Күндө кармай, күндө көргөзүп туруш керек. Ошондо кокуй кой деп, баягы эмеден уялат, кошуна колоңдон уялат дегенде, ата энесинен уялат дегенде, менин оюм боюнча ушул максатта гана көргөзүп атса керек да. А болбой турган болсо, негизи мыйзам боюнча укугубуз бузулат деп атат да, себеби ошондой мыйзам жазып алышканда, азыр мурунку мыйзамдын баарын, баягы батыштын мурункулар мыйзамы түкүрүп туруп, өзүбүздүн салттуу мыйзам менен жашап кетишибиз керек. Ошондо улут катары сакталып калабыз. Мындан тышкары тийиштүү комитет элиталык деп кызмат көрсөткөн интернет топтору да ачыкталганын маалымдады. Эң кызыгандагы 200 кыз 18 жаштан жогорку моделдер, Instagram жана TikTok тармагынын жылдыздары экени айтылып, алар интимдик кызматты аткаминерлерге, депутаттарга, бизнесмендерге, капчыгы калындарга көрсөтүп келишкен. Алардын баасы саатына $300 3000 АКШ долларына чейин бааланып турган. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да үн катты. Мы не стали показывать и не будем показывать их лица. Биз 200 кыздын сүрөттөрүн чыгарган жокпуз. Жүзүн көрсөтпөйбүз. Алардын баары каттоого алынды. Бирок дагы бир жолу ушундай жол менен кармалса, анда коомчулукка сүрөттөрүн, аты жөнүн жарыялоого аргасыз болобуз. Булардын кызматтарын депутаттар, аткаминерлер, мамлекеттик кызматкерлер, бизнесмендер, акчалуу адамдар колдончу. Аларга дагы кайрылып кетемин. Кокус дагы бир жолу кылтакка илинсеңер, жүзүңөрдү коомчулукка көрсөтүп, баланча депутатчы, баланча аткаминер ушундай жолго барды деп айтабыз. Такой-то чиновник, или такой-то депутат, или такой-то бизнесмен занимается такими делами.
Сойкуканаларды аныктоо жана аларга бөгөт коюу чарасын буга чейин Ички иштер министрлиги жүргүзүп келген. Деген менен көпчүлүк учурларда кармалгандар дароо эле кое берилип, айрым кызматкерлер сүйлөшүүлөр аркылуу аларды калкалап келгендиги айтылат. Мындай учурда эки тарап ортосунда акча каражаты роль ойнойт деген божомолдор да бар. Чынында эле милициялар ошол жактан акча алып, ошол жактан каржыланып жүргөн. Милициялар менен олар сойкуларда аралашып кеткен да. Булар өздөрү ошолорду баягы кырчып айтып жүргөнүнөн кабар берет да. Эми азыркы күнү ошол ички иштер министрлигинен тиги УКМКга алып берген бир четинен жакшы болду. Булардын баягы тамырлашып кеткени, аралашып кеткени, чогуу бизнес кылып жүргөнү жокко чыгып, бул УКМК алардын баарын мына тартипке чакырып мыйзамдын астында келип атат. Мындан ары интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлардын ишин толук бөгөттөө боюнча Камчыбек Ташиев 30 ноябрда мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине 1 декабрга чейин 15 сааттык убакыт берип, ар бир аймакты катуу текшерүүгө алууну тапшырды. Сегодняшнего дня займитесь. У вас осталось. Өлкөбүздүн бир дагы жеринде мындан ары бир дагы сойкукана, сауна, квартира, интимдик кызмат көрсөткөн үйлөр болбошу керек. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине 2023 жылдын 1 декабрына чейин республика боюнча мына ушундай мыйзамсыз мекемелердин ишин токтотуу тапшырмасы жүктөлөт. Эгер бизге аталган мекемелердин мындан аркы иши тууралуу маалымат келип түшсө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, аким, мэр бардыгы ээлеген кызматтарынан четтетилет. 15 саат убактыңар бар. Биз бул иштин аягына чейин чыгабыз. На какой-нибудь территории мы выявим какой-нибудь притон, сразу будем увольнять. Камчыбек Ташиевдин мындай эскертүүсүнөн кийин тийиштүү органдар жерлерде көпөлөк рейдтерин жүргүзүүнү баштады. Маселен, Жалал Абад облусунда бир түндө эле 13 кыз кармалган. Биз туура эле түштүкпү? Бизге кыз керек эле. Кандай болуп калат силердин услугаңар? Саатыңабы же? 1 саат 4 миң? Область боюнча ар бир мейманканада ушундай частный мончолордо, массаж салондордун баардыгында ички иштер органдары иштеп жатышат. Биз менен кошо эле жергиликтүү бийликтин ушундай улуттук коопсуздук кызматтары чоң иш алып барып турабыз. Биз ошондой эле реакция кылдык. Кечээ сразу эле ГОУдун жетекчисине, УВДга, налогудун жетекчилерине, квартальный комитеттин управанын башчыларына бардыгына тапшырмалар берилген. Бирок буга чейин дагы биз ушундай жайлар Жалал Абад шаарында болбошуна биз өзүбүз дагы күрөшүп келгенбиз. Ал эми Ош шаарында интимдик кызмат көрсөтүүчү 12 кыз аныкталса, Борбор-кала Бишкекте бүгүнкү күнгө карата 60тан ашуун кыз келин колго түшкөн. Алардын 4-өө жашы жете элек кыздар болуп чыккан. Бишкек шаарында көпөлөк аттуу профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Биринчи күнү Борбор-каланын милиция кызматкерлери болжолуу түрдө интимдик кызмат көрсөткөн кыздар иштей турган жерлерди текшеришти. Аталган фактылар райондук ички иштер башкармалыгына жана Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат каттоо журналына катталып, тергөө чейинки текшерүү иштери башталган. Мындай рейдтер милиция кызматкерлери тарабынан ар бир аймакта жүрүүдө. Сойкуканалар толук жоюлмайын иш улантылары белгиленди. Өз кезегинде мындай аракеттер коомчулук тарабынан да колдоого алынууда. Анын кереги жок да өзү негизичи. Азыр заманга жараша ата-энелер деле коркот балдарын окуткандан жабылыш керек. Жыныстык жактан дагы оорулар дагы көбөйүп атат азыр бизде. Эң жашарып атат бизде оорулар дегенчи. Эң туура колдойм. Жабылыш керек да. Бүт кыздарыбыз бузулуп кетип атат, андай болбош керек. Албетте жаш кыздарды азгырып, ыплас иштерди уюштурууда жогорку кызмат адамдары, мурдагы аким, ишкерлер да кармалууда. Алардын баары мыйзам чегинде жоопко тартылары маалымдалды. Ошол шаарга келебиз, айылда болобу, кимдир бирөөнү азгыруусу менен жаш кыздар жеңил жол менен акча табуунун жолуна түшүп алган. Бул нерсени ушундайында жок кылып, Камчыбек айткандай мамлекетибизди коррупциядан дагы, притондон дагы, жана башка кыргыздын улутуна, салт санаатына туура эмес келе турган
иштердин баардыгын тазалашыбыз керек. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык үстүбүздөгү жылдын 10 айында сойкулук кылууга тартуу, сойкулукка жана пластикка көмөктөшүү фактылары боюнча жалпысынан 39 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 21 кылмыш соттук кароого жиберилген. Ал эми алдыда дагы сойкулукка байланыштуу кимдер кармалат, кимдер кызматтан алынат, баары ыкчам маалымдалмакчы. Досконально до конца. В нашей стране, в Кыргызстане, никто не может теперь в дальнейшем получать интим-услуги от наших же женщин, от наших же девушек. Это мы будем контролировать. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, күндөмө жыйынтык.